Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасы Комсомол көлүнүн реконструкция иштерин улантууда. Бүгүнкү күндө жашылдандыруучулар Кара Жыгач сейил багындагы 4 скважинаны оңдоп түзөө иштерин башташты. Бул тууралуу кененирээк бүгүнкү репортажда. Мен Абдрахманов Элебес, Бишкек жашыл курулуш ишканасында энергетикмин. Азыр биз бул Кара Жыгач сейил багындагы 4 скважина бар болчу. 79-жылы бургаланып, андан бери иштебей турган 90-жылдары бишинчисе керек. Ошол скважиналарды калыбына келтирип атабыз. Комсомол көлүн толтуруу боюнча акимдин демилгесинин негизинде азыр ушу 4 скважинаны калыбына келтирип атабыз. Буга чейин ушу 4 скважинаны изилдеп чыкканбыз. Кайсы состоянияда видео караташтап коет. Өздөрү бул чоң скважиналар 150 метрден 300 метр тереңдикте, дебет болсо 160 саатына 360 куб чыгарат ар бир скважина. Ушу суулар менен Комсомол көлү толтурулмак. Кечеден бери 2 скважина тазаланды. Уже насосторун койсок, ал суу бере баштайт. Азыр дагы 2 скважинаны тазалап атабыз бүгүн. Көрүп атасыздар артта. Бул эрлиф метод деп коет, ушу затых боздук менен ушу түбүн тазалап чыгат. Бул жерде фильтрлер зависетип калган, скважинанын түбү 10 метрден ашык толуп калган кумдар ар кандай кырчыбирге. Ошолордун баарын тазалап, таза суу чыккыча ушундай үйлөнөт. Таза суу бул процесс боюнча 3,5-4 сааттан 3 суткага чейин болот. Сиздер менен Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын пресс кызматы Гүлнара Ажиева, Азиза Медетбекова.